президенттик башкаруу жалгыз гана биздин кыргыз элибиздин азыркы учурда өзүнүн маңдайына жазган үлүшүнө бүткөн көрүнүш болуп эсептелет. Анткени парламенттик кыйратып бүттү. 5-6 партия эле басып алып мойнубузга минип эшектей айдап, өздөрү байып, биздин күчүбүз тайып, алар барган сайын ушу өйдө көтөрүлүп, биз төмөн түшүп, мүрзөгө чейин түшүп калдык. Ошондуктан президенттик башкаруу бул бардык жерде бар. Ошондуктан жана президенттер күчтүү мамлекеттер өсүп атпайбы катуу. Эми ушул жерден эске салып кетейин. Биз алдыга чыгабыз деп, чаба өлөрдөк деп, биз биринчи жолу Евразия аймагында, КМШнын аймагында биринчи парламенттик мамлекет болобуз, биринчи парламенттик башкаруу өтөбүз дегенде, аябай дүйнөлүк деңгээлдеги акылдуу киши да, ойчул киши да, Владимир Владимирович Путин мынтип айткан. Парламенттик жолду тандап алуу Кыргызстан үчүн бул аягы бүткүс трагедия болот деп айткан. Туптуура айткан. Конституция оңолмоюнча биз оңоло албайбыз. Бирок ишеним бар, үмүт бар ичибизге байлаган ушу конституция башкы биздин улуттук улуу, мынча айтканда мыйзамыбыз, мамлекетибиздин эң негизги паспорту, документи болгон ошол жакшылап өтүп кетсе, Кудай буйруса, өлдү талды турмуштан кичине башыбызды көтөрүп, өзүбүздүн бутубузга туруп, оңолуп кетебиз го деген ишеним бар да. Ошондуктан мен ойлойм, баарыбыз жапа-тырмак шайлоого катышып туруп, бир гана кишинин тегерегине баш кошуп, ошону шайлап алганса, өзүбүз кеңири да дем алып калабыз, ишенип да калабыз.